Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 29 август 2022 жыл мен Бишкек шары Ахунбаева жана Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн кесилишинде жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Чыңгыз Айтматов жана Ахунбаева көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үйүбүз ушул жерден чыгышты карай 500 метрдей басып барганда Политехническая 9-чу даректе жайгашкан. Анан бул жерден туғандар Бишкек шаарынын бурч-бурчтарына көптөгөн маршруттар өтөт. Политех, Манас Түрк университети, ал жакта КГУста, Медакадемия бар жакын жерде, жана Ататүрк паркы, бул жакта Ынтымак паркы жана американский мектептер да бар экен туғандар. Аттарды эстен чыгып атат, ошол кысасы баары бар бул жакта туғандар. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туғандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө туғандар, бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы, дареги Политехническая 9-чу даректе жайгашкан. Бул мынакей көчө тарабы туғандар. Көрүп турганыңыздардай тегеренте кирпичтен болгон заборлор менен тосулган. Ахунбаеванан бир 70 метрдей эле аралыкта туғандар. Мынакей бул көчө тарабы ушундай угловойдо жайгашкан. Сиздер кааласаңыздар бул жактан деле кирсеңиздер болот. Мынакей бул жакта гараж. Машинеңиздерди алып кирсеңиздер болот, өзүңүздөр деле кирсеңиздер болот. Окей. Түштүк чек арасы бул кошунанын воротасына чейин болуп калат экен. Бул үйүбүздүн батыш тарабы. Тегеренте көрүп турганыңыздардай арча дарактар жана башка бактар деле эгилген. Короосуна, үйдүн капталдарына туғандар. Андан ары үйүбүздүн түндүк тарабы. Мына ушундай чоң үй экен туғандар. Жердин участогунун аянты 4-7 соток. 4-7, 5 сотка жетпейт. Окей. Андан ары чыгыш чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Окей. Бул жакка чейин болуп калат туғандар. Эми короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Мектептер жөнүндө айтсак туғандар, американский мектептер жана башка Политех, КГУста жана башка көптөгөн окуу жайлар баары жакын Ахунбаевага чыксаңыздар, толтура маршруткалар бурч-бурчтарга, Бишкек шаарынын бурч-бурчтарына кете аласыздар. Ататүрк паркы жана башка көптөгөн уяктагы парктар баары жакын жерде болуп калат. Андан ары бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосу туғандар. Ал тарап көрүп турганыңыздардай поликарбонатный болгон навес. Бул жакта түрлүү мындай дарактар, бактар деле бар экен, жаш гүлдөр, алды тарабы брусчатка, кенен 3 машина баткандай жер бар туғандар. Мына бул жактар газон, азыркы учурда газонго суу чачылып турган учуру жана чыгыш төрүндө туғандар. Навестин ылдый тарабында мангал жана башка ушу сыяктуулар бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп бар экен туғандар. Сатууга даяр, кыскасын айтканда. Мына ушундай туғандар. Окей, бул алды тарабы. Суу, свет бар, электр энергиясы 3 фазалуу. Туғандар, бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. 2 этаж, 3-чү этаж мансард. Мансардында ошол зал, бильярдный столдор бар экен. Окей, бул жакта ушундай чай ичип отурганга жай туғандар. Жана ал жакта шашлык пышырган мангал. Бул жакта бир очогу менен. Анан суу, свет жөнүндө айттык, бар деп. Газ, центральный канализация бар экен. Отопление, газовое отопление, ал газовый котел менен иштейт туғандар. Кондиционер бар. Үй жөнүндө айтсак, 390 квадрат метр. Толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан, ички тараптан утеплять этилиптир туғандар. Термос дейт. Кандайдыр убакытка чейин ички жылуулукту кармап турат экен. Ички тараптан жана тышкы тараптан утеплять этилген. Толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн туғандар. Мына ушундай. Эми бул жактагы көргөзөйүн. Негизинен үйүбүзгө 2 жактан кирсеңиздер болот экен. Бул жакта гостевой бар экен. Анан ал жакта өзүңүздөр жашаган бөлмө болуп калат. Азыр биринчи бул жакты көргөзөйүн. Киргенде мондай бир бөлмө туғандар. Потолок натяжной. Дуалдар көтөрүңүздөр, шпаклевка, пол кафель болгон. Тепкичтер бул жерге орнотулуптур туғандар. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Анан ушул жерден түзөтсөк бул жакта үйеси
грязный кухня деп қойды. Бұл жақта салат, жана башка соленый, ошолордун баарын ушул жерге кылам дейт. Окей. Ушул жерге кылам. Бул жакта подвал бар экен, подвалга алып түшүп салам дейт. Ана отопление, газовый котел бул жакка орнотулган туугандар. Окей, мына ушундай көрүнүштө жана ушул жерден түз өтсөк, бул жакта баня. Баня электр энергиясы менен иштейт экен туугандар, жылытат экен сууларды ички тарабына. Мынакей бул ички тарабынын көрүнүшү. Бул жакта парилка, мынакей. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Андан ары бул жакта гараж, жанагы туугандар. Сиздер машинени түз аркы политехническая көчө менен алып кирип койсоңуздар болот. Бул жакта гараж. Анан ылдыйга түшсөңүздөр, сиздер жанагы мен айткан подвалга түшүп кете алат экенсиздер. Подвалды көргөзөйүн. Бул жак подвал туугандар. Салат жана башка керектүү буюмдарды ушул жакта сактайбыз дейт. Анан айта кетчү нерсе, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу, үчүнчү этаждын ортосу плита тышталган туугандар. Баарына плита тышталыптыр. Эми андан ары бул жактан чыксаңыздар, сиздер өзүңүздөр жашаган үйгө кирип кете аласыздар. Жана бул жакта мейманкана бар экен, чоң зал, банкетный зал дейт. Коноктор келгенде ушул жака тособуз дейт. Өзүңүздөрдүн жашаган жагыңыздарга эч ким кирбейт. Коноктор жалаң ушул жак менен бул жака киришет экен туугандар. Мынакей бул жакта чоң зал. Полдор көрүп тургансыздардай ламинат. Андан ары түз чыксак, бул жакта китепканасы да бар экен. Мынакей. Бул жагыбыз китепкана. Бул жагыбыз дагы мындай бир чоң бөлмө. Бул жака сиздер ал жактагы кирүү эшиги менен кирсеңиздер болот, кааласаңыздар бул жак менен деле чыгып кирсеңиздер болот. Эми ал жактагы эшикти сиздерге көргөзөйүн азыр. Туугандар, мен кайра эле үйдүн короосундамын. Эми сиздерге бул жакта элер өз жашаган бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жакта мындай көрүп тургансыздар, эшик орнотулган. Киргенде мындай прихожка. Окей. Дуалдарға бой. Мына ушундай көрүнүштө жана бул жакта узун коридор бар экен туугандар. Бул коридордон сиздер калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыздар. Азыр бир жакын сиздерге көргөзүп кете берейин. Кирип эле сол тарап кайрылганда бул жакта бир бөлмө мондай. Мынакей. Чыгыш тараптан терезелер орнотулуптур, полдор. Ламинат экен мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары оң тарапка кайрылсак, бул жакта кухня. Түндүк тараптан терезелер орнотулган, жана айткандай, үйдө отопление бар туугандар, газовый отопление. Эчки тараптан раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Андан ары кайра коридорго чыгып калган бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жакта бир мондай бөлмө. Бул жерге экинчи, үчүнчү этажга чыгып кеткен тепкичтер орнотулган. Түз кирсек, бул жакта бир мондай бөлмө бар экен. Үй ээси мен кабинетим деп айтты. Бул жакта ушундай кагаз иштерини кечинде кылчу эле, жана чоң телевизор орнотулган. Бул жака батыш тараптан, түндүк тараптан терезелер деле орнотулуп тургандар. Азыркы учурда менин каналымда менин каналыма баш баккан учуру. Андан ары так, кайра эле бул бөлмөгө чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта бир спальный бөлмө. Мынакей туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Аны ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир ванна бар экен. Жандырып койдум эле. Кайра эле жүрүшпөйт. Кайсы жакта свет жана темок. Өчүрүшпөй эле койсом эле. Так, бул жакта дагы бир ванна. Окей. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган, потолок, туалдар, кафе туугандар. Андан ары бул жакта дагы бир унитаз орнотулган бөлмө бар экен. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Эми сиздерге экинчи жана үчүнчү этажды көргөзөйүн. Бул экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Чыкканда бул жакта бир мондай холл деп коебузбу, ушундай бөлмө бар.
оң тарапқа қайрылсақ, бір спальный бөлме, окей. Андан кейін дағы бір бұл жақта ондай бөлме жайғашқан, детский бөлме туғандар. Батыш тараптан терезелер орнатылып тұр. Оң тарапта бұл бөлмелер үшін санузел. Окей. Ошындай көрінішті. Андан ары түз өтсек, бұл жақта дағы бір ондай зал бар екен. Бұл залдан біз жаңағы кітапханаға өтіп кетсек болады, ары жаққа. Көріп тұрғаныңыздардай чырғыштарынан чоң терезелер орнатылған туғандар. Окей, мына ошындай көрінішті. Емес сіздерге азыр шығып мансартты көргөзейін. Мансартқа тепкіштер бұл жерден орнатылған. Ал жақта бильярдный столдар, қысқасы спорт залы келеді жағы. Так, туғандар бұл 103-ші этажы, мансарты. Бұл жақта ошындай спорт зал бар екен, бильярдный стол орнатылған. Батыштан, шығыштан терезелер орнатылып тұр. Бұл жақта кірсеңіздер болады. Анан бұл жақта балкон деле бар екен. Окей, район кенен көрінеді туғандар. Бұл балкон. Эми коросуна түшөйүндө калган маалыматтарды берейин тугандар. Мен кайра сатылуучу үйдүн коросундамын тугандар. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасын $250,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот, эсин номерин экранга калтырам тугандар. Звонок сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Базар жок каналынан деп айтсаңыздар, жакшы арзандатуулар болот. Анан так достор менен группаларга бөлүшсөңүздөр, мага үйесине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.